Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биздин бүгүнкү Доор үнү программабызга Нарттуу аксакалдар ордосунун өкүлдөрү атайын келип катышып отурат. Алгач мен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Мына Нурдан Кожоголов, республикалык Нарттуу аксакалдар ордосунун төрагасы. Ошондой эле Жекшенбек Сариев, Ысык Көл областык Нарттуу аксакалдар ордосунун төрагалары отурат буякта. Куш келипсиздер. Алгач сөзүбүздү мынакей биздин ушул кыргыз элинин байыртан келаткан мынакей байыркы эл экендигин далилдеген дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин дагы бир атайын жарлыгы чыкты. Анда улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө айтып сөз болуп атат да. Анан эми биздин кыргыз элинин байыркы эл экендигин мынакей тарыхта да даңазалана айтып келе атпайбы? 3000 жыл болду деп, андан ашык да болуп кетти деп айтып жүрүшөт. Анан эми биз анын баарын далилдеп отурсак, биздин баягы Манас атабыздан берки анан мурунку доордогу жашаган кыргыздардын байыркы эл экендигин мына бизсиз эле мынакей биздин коңшу Кытай летопистерине жазып сакталып калгандыгы дагы мына бүгүнкү күндө далил болуп атат. Анын далили бир катарында биздин тарыхчылар мынакей канча деген томдук ошол китептерди ушул Кытай маалыматтан алып, мына бүгүнкү күндө кыргыз элине жеткирип атат. Демек биз байыркы эл экенибизди биздин Манас атанын 3 илтиги деп айтып атабыз, Семетей Сейтек, анын жана башка улантуучулары мына кыргыз эл ошондон бери бөксөрбөй келатат. Көрөңгөс бөксөргөн жок. Өзүнүн жолу болду дегенде чапкан, өзүнүн мынакей эли болду дегендей сактаган. Мына ушул аралыктарда жашап келаткандыгын дагы бир жолу далилдеп мынакей биздин ажообуз, президентибиз мынакей өзү дагы бир жакшы мына жарлыкты жакында чыгарды. Алгач ушул жөнүндө ой бөлүшсөк дедик эле. Сөз сиздерден да. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, Көл кылаасындагы агайындар. Бул биз кыргыз эли жөнүндө кеп кыла турган болсок, улутубуз эң байыркы элдердин бири экени бу массалык маалымат каражаттарында эч жактан бери далилденип келген. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз ушул бүгүнкү күндө ошол тарыхыбызды жакшы өздөштүрүп, үйрөнүп, мына улуулар болсо ошо жаштарга жеткизүүгө аракет кылышыбыз керек. Ал эмес орто муундарыбыз деле, улууларыбызга деле баардык бир ушу тарбия керек. Туура. Ошон үчүн ушу биз ушул бу Нарттуу аксакалдар ордосу, Нарттуу аксакалдар деген ордосун түзгөнбүз. Негизги максатыбыз, 3 максатыбыз бар биздин. Биринчи максатыбыз, биз 3 жыл мурун башталганбыз уюштуруп. Эң негизги максатыбыз биздин президенттин кылган иштерин, жасага чыгарып аткан приказдарын, указдарынын баарын элге жеткирүүнү максат койгонбуз. Экинчи максатыбыз болсо кыргыз элинин үрп адат, каада салтын жайылтуу боюнча элдерибизге улуулук тарбия иштерин жүргүзүү. Үчүнчүсү биздин элдик же болбосо карапайым элдин республикалык уюму жок. Мына ошол уюмду уюштуруу. Ордуна коюуда, мисалы үчүн мындайда азыр аксакалдар уюмдары тиги болуп, улуулардын баары 5-6 уюмдары түздү республикада да. Бирок даана эмгек ардагерлеринин, карапайым эмгек ардагерлеринин республикалык уюму жок. Мына ушул уюмду биз түзгүбүз келет бүгүнкү күндө. Ушул. Эми биринчи очередте Кыргызстануу деп келгенде кыргыздар кандайбыз? Мына кыргыз эле эмес, бүтүн адамзаттын өнүгүүсүндө 4 жолу цивилизация болгон. Мына ошол 4 жолу цивилизациянын экөөсүндө непосредственно кыргыздар катышкан экен. Ошол цивилизациялар бизде болбосо дагы бизди катыштырышкан экен да. Мына ушундан биз билсек болот, кыргыз эли кандай эл болгон. Мисалы үчүн Египет цивилизациясы, Грек цивилизациясы, Рим цивилизациясы, андан мурункудан Месопотамия деп коебуз, Ирактагы цивилизация. Мына ошол 4 цивилизациянын биринде, Египеттин цивилизациясында кыргыздарды ушу
өтө баатыр калк экен деп биздин балдарыбызды 4 жаштан 14 жашка чейинки балдарыбыздын баардыгын алып бир канча миңдеген жылдар бою Египетке алып барып ошол жактан үйлөндүрүп, жайландырып, анан кийин армия чыгарган экен. Мына ошол мындайынча айтканда кыргыз эли ошентип Египет цивилизациясынын аскер башчысы болгондо мындай айтчанда өнүктүргөн болуп атат да. Ал эми экинчиси болсо Рим империясын билесиздер, Римди жок кылган кыргыздар. Мына ушундай кыска эле эме менен биз кыргыз эли кандай экенибизди түшүндүрүп турат да. Мына ошол аралыктарда мисалы үчүн Кытайдын жана Сары көл деген көлү бар эмеспи? Мына ошодон баштап Желтой море деп коюшат деңиз. Анан Кара деңизге чейинки бүт түндүк аралыктарына чейин ушу бүт кыргыз эли ээлеп жаткан экен да ошол убактарда. Ооба. Туура айтып атасыз. Жанагындай анан кыргыз эли жана атчан жоого кирген ошол мезгилдерде эле. Мына ошол кезде чет өлкөнүн элдери да таң калган. Улар ат үстүндө эле жүрүп согушуп, аттан сүт ичип эле атын, жылкынын сүтүн ичип. Туура. Ушуна кирет экен. Ал чагылгандай кирип турганда. Ушул боюнча азыр тиги Скифтер деп президент Европадан келген карта жатпайбы? Карта, ошол карта Италиядан баштап аркы эмеге чейин, Франциядан баштап бу эмеге чейин биздин чыгыш жактагы эмеге чейин баардыгын кыргыздар ээлеп турган территориясы. Мына бүгүнкү күндө эми мына бул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деп уңгу жолу жөнүндө атайын эме чыгып атпайбы биздечи, жарлык чыгып атпайбы президенттинчи. Менимче бүгүнкү күндө да Кыргызстан мынакей өзүнүн элибиз өнүгүү жолуна түштү. Дүйнөгө тааныла баштады, туурабы? Мурда бир таанылып келген болсо, Манас атанын ушунда дагы бир таанылып келген болсо, өзүнчө бир мамлекет түзүп. Бүгүнкү күндө мынакей ушул жаңы Садыр Нуркожоев ажыбыз келгенден бери биздин өнүгүү жолуна түшкөндөн бери бүт дүйнө тааный баштады. Ооба. Мына ошондо токтолсоңуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден ушу бизди дагы ушу сиздерге элдин астына чыгарып, ушул кыргыз элибизди даңазалап, улутубуздун демин, уңгусун айттырып турган жараткан Аллага мактоолор, шүгүрлөр болсун дагы. Экинчи, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөлөрүнө, сахабаларына салам салаваттар болсун. Ар бир жыйын дейт, ар бир мажлис болобу, той болобу, ошол жерде Алланы улуктап, жаратканды даңазалап, пайгамбарыбызга салам салават айтпайынча дейт. Ошол жерден айтылган жыйындар эшектин өлүгүнүн үстүнө отуруп тараганга бар деп бул Куранда келет. Тасвирленип хадистерде келет. Ошондо берген баталар дейт, арышта илинип калат дейт. Эгер ушундай азыркы эки нерсени айтып туруп баштап Аллага улуктамайынча пайгамбарыбызга салам салават айтпайт. Ошон үчүн салам салаваттар болсун. Бул биринчиден. Экинчиден, саламатсыздарбы дагы бир жолу агайын туугандар, Ысык көл кулаасындагы жалпы кыргыз элибиздин жана биз менен колтукташ башка жаңы доорго, жаңы күч менен, жаңы биримдик менен, жаңы дем менен кошулуп аткан баардык майда улуттар дейбизби, диаспоралардын баарына ысык салам. Мынакей жогоруда айтып кетти, Жекшенбек абам мына боюнда айтып атпайбыз, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик депчи, бул жөнүндө. Мына ушулар жөнүндө бир кыскача токтоло берсеңиз. Бул улуттук дем деген аталышы тууралуу кандайча түшүнүүгө болот дегенде, мына өзүңүздөр билесиздер. Мурунку өткөн кылымды дагы биз эстебесек болбойт. Мына кыскача азыр Жекшен абам айтып өттү. Убагында кыргыз эли кандай чоң каганат болгондугун, канча мамлекеттерди ээлеп баардыгы бийлик жүргүзүп тургандыгын айтылып өттү. Мунун баары мына өзүңүз айткандай Кытай энциклопедиясында, анын тарыхтарында бат-бар далилденип турат. Жазылып турат. Ал жазылып турат. Мына аны жашырып келишкен. Биздин ажообуз аны сүйлөшүп, президенти менен ал жерден уруксат алып, канча миңдеген долларды төлөп, мына ошону ачыкка чыгарууга Аллага шүгүрлөр болсун. Болбосо буга чейин баары жашырылып келген. Ал эмес Кытай эле мамлекет эмес, өзүбүздүн эле ошол өтүп кеткен 70 жылды эми адеп деп эле коелук. Ал кезде дагы өзүбүздүн улуттун деми, улуттун наркы, салты, үрп адаты баардыгы кандайдыр бир деңгээлде тымызын шовинисттик жол менен бизге каршылык болуп келгенин эч ким тана албайт. Бирок ошого карабастан биздин кыргыз эли ошол кездеги белгисиз
мамлекеттелип айтылып жүрсө дагы мына ошол кезде эле биздин кыргыз эли аябагандай ушу кичинекей алакандай бейиштөрүндө турсак дагы 15 союздун деңгээлинде алар менен тең тайлашып, бирок бизди алар менен тең тайлаштырууга күчүн мындай айтканда жолун торогон мезгилдер болгон. Эми азыр эмне дейбиз? Мынакей эгемендигибизди алдык, көз карандысыздыгыбызды алдык. Ошондо биздин буга чейинки ата бабаларыбыз бизге сактап берген алакандай ушул дейбизби бейиштөрү, эгер мына Сарногой акыныбыз айткандай, жездебиз айткандай, эгер кыргыз тоолорун, сай-сайларын, коктуларын жазып ийсе, бир континент батып кетип кетет деген бир жакшы сөзү бар эле. Анысы кандай, биз самолет менен учсак деле көрөбүз астыбызды, жөн кыдырсак деле тоолор бүт 7 областтын баардык аймактарын 7 ала тоолор, күнгөй тескей ала тоолор курчап турат. Ушунун күнгөй тескейиндеги сай-сайлар, кокту-колотторду жазып ийсе, бир эмес 2 континент батып кетет. Биздин пейилибиз мына ушу тоолорубуз менен, бийик аскаларыбыз менен сыймыктанабыз. Биздин буга чейин айтылып атырган мынакей Айкөл Манас атабыздан берки тарыхыбызды алсак, дүйнө жүзү Айкөл Манас атабызды тааныйт. Таанымак турмак мына алардын өздөрүнүн чоң-чоң шаарларында атактуу чоң ушундай эстеликтери турат. Мамлекеттеринде, борборлорунда турат, башка жерлеринде турат. Үчилтикти айтып отурсак, бул биздин рух, биздин элибиздин деми, күчү, ар намысы, идеологиясы так мына ушул үчилтикте турат. Мына ошол убакта биз менен тең тайлашып, бизден чоң мамлекеттер кийинки биз азайганда мезгилде 40 миллион, 70 миллионго чейинки улуттардын эч кандай атрибуттары жок, желеги жок, герби жок, символдору жок. Биз ушуну сактап калганыбыз үчүн биздин улутубуздун наркы күчтүүлүгү, деми ушунда. Ошондуктан кийинки 30 жылда өксүп калганыбызды айтып өтүш керек. 30 жылда биздин келген биринчи Акаев баш болуп, кийинки президенттерибиз эми ала артынан сүйлөгөнүн кереги жок. Кичине ушул улуттук демди көтөрүп, ошол кездеги жаңы мынакей көз карандысыздыкты кабыл алганда, эгемендикти кабыл алганда, ушул идеологияны азыркы Садыр Жапаров жүргүзүп аткан указдарды ошондо эле баштаганда, абдан күчтүү мамлекеттердин арасына кирип калмакпыз эмгиче. Анан эмне болду? Анан ошого карабастан биздин ошол кездеги чыккан Айкөл Манас атабыздын 7 осуяты деп чыкты. Мындан бир аз дем ала түштү, дем кирди, күч кирди. Бирок ошол көпкө узабай кагаз жүзүндө, сөз жүзүндө калып, кирген жерлерде, мекемелерде жазылып турду, окуп өтүшөт. Даже анын 7 осуятты билбеген жетекчилер бар. Киминди азыр кезде мында айтып алган, бер жагын эле айталы. Киминди билбеген жетекчилер бар. Киминди билбеген депутаттар бар. Эл өкүлдөрү деп биздин атыбыздан ошол мынакей иштеп атышат. Милдеттенмени алган. Бирок биздин деми кандай болду? Мына ушул дем, улуттук дем башталгандан баштап биздин абам айткандай 3 жылдан берки ишибизде карандуу, бараандуу иштер башталды. Кудайга шүгүр. Ошону дагы улап кетели деп турган кезде мына ушундай дагы бир жол азыркы улуттук дем, улуттук бийиктик, улут уңгусу, улут идеологиясы мынакей жарыкка көрүп турат. Мына муну менен биздин элибиздин деми дагы көтөрүлүп, дагы күчүнө кирип, мындан ары ушул өркүндө өсө турган мезгилге аяк басып турабыз. Уңгу жолу улана турган мезгил. Уңгу жолу накта улана турган жол болду. Буга бизге түрткү болгон эң эле айта келгенде Манас атабыздын рухунан башташыбыз керек. Биринчи, улут рухунда Манас атабыздын кайсыл убакта кандай кыргындарды, кандай жеңилүүлөрдү, кандай жеңиштерди башынан өткөзгөнү, канча кыргыздар ошол кезде кырылып, жоюлуп, түгөнгөн сайын түтөгөн Манас деп айткандай, түтөгөн кыргыз болуп кайра жанданып турдук. Мына ошон үчүн биз сыймыктансак болот. Бирок чындыкты, ачуу чындыкты айтпасак болбойт. Биз ушу 3 жылдын ичинде 7 областты кыдырганда, биз ал жактан эл менен баарлашып, аксакалдар менен сүйлөшүп, бардык жерде болгондо жүрөк ооругандай акыбалдарга келдик. Биринчиден, салт санаанын, үрп адаттын,
баардык ушу бизге тийиштүү эң баалуулуктардын баарын байып бараткандыгы, азайып бараткандыгы бизге көзүбүзгө биринчи эле урунду. Андан кийин эле улуттук өзүбүздүн тил маселеси, кыргыз улутунун эне тили, мунун дагы азыр ушул убакта өксүп турган убагы. Ошону карабастан биздин арабыздагы мына ушул иштелип аткан иштерге дем күч берип турган дагы жакшы жетекчилер да бар, жок эмес. Бирок басымдуулугу андай болбой жатат. Мына ошолорго биз жаман көрүнсөк дагы, жакшы көрүнсөк дагы эшигин тешип, аксакалдар менен, энелер менен бирдикте кирип, биз өтүп кетсек эмне болот? Силердин милдетиңер ушул ишти алып баруу, ушул ишти жеткизүү, жергиликтүү бийликтеги баардык мекемелердин жетекчисинен баштап ажого чейинки бизге жиберген ушул жарлыктарды аткара турган мына силерсиңер, көз боло турган, контролдой турган силерсиңер. Канакей иштеп жаман жакшы көрүнүп жүрөбүз. Бирок мына эми ойгоно баштадык деп ойлосок болот. Биз ойгонгонубузга Кудайга шүгүр дагы. Мына эми силер жогоруда айтып калбадыңыздарбы? Мынакей биз 7 областты кыдырып депчи. Эми бул негизгиси Нартуу аксакалдар ордосунун баягы күйүп дегендей сиздер мынакей аралап мына Искөл областындагы, анан райондордо бар дегендей баардык жерлерде. Биздин 7 областта деп атпайбызбы? Кыргызстан боюнча. Анан дагы ушундай бир жакшы бир нерсени байкадым мен дагы ушул саруу айылдык кеңеши бар экен ошо. Мана ушул сиздер сыяктуу ушундай иш жүргүзөт экен. Бирок ошо айылындагы мектепке жаштарга жанакындай бата берүү бир кагаздарын чыгарып, алардын ата тектерин жазып, ушу билгизип дааналагынчы. Сен мындай, сен атаң баатыр болгон, мисалы, сен атаң акылуу акын болгон, жана башка жакшы иштерин баягы жеткирип турат экен да жаштардын арасында. Демек ушу сиздердин иштерди мынакей 7 областты кыдырып жүргөндө, Кыргызстан аймагын баарын кыдырып жүргөндө. Демек мына ушул иштерди мына азыр жеткирүү өтө керек болуп атпайбы элдин арасындачы. Анан эми ушул Нартуу аксакалдар ордосундагы мына сиздер дагы ушул баягы мисалы үчүн максатыңа жет деген бир баталар бар. Жаштарга бере турган. Келечек сенин колуңда деген бир сөздөр жакшынакай тилектер бар айтыла турган дегендей. Мына ушулардын кеңештин, айылдык аксакалдар кеңешинин жүргүзгөн иштери экен ушундай негизичи. Ушундайларды дагы бир райондорго, областтарга, мындай шаарларга деген жүргүзсө болобу дегендер сиздер аркылуу жеткилсе. Жекшембекова. Эң туура айтып атасыз. Биздин негизги милдетибиз ошондой. Биздин мисалы үчүн мына 5 районубуздан жетекчилерибиз бар, ар бир райондо. Ошолор аксакалдарды ар бир айыл өкмөттөн, айылдын ичинен өзүнүн жүрүм-туруму менен, кылган иштери менен элге үлгүлүү болгон эң сонун аксакалдарыбыз толтура. Кудайга шүгүр. Оозунда сөзү бар, ушундай жакшы адамдар бар. Ошолорду биз издеп таап, ошолор менен сүйлөшүп ушул иштерди жүргүзүп атабыз азыр. Туура. Карысы бар, нырысы бар деп коет, кыргызча. Ооба, биздики эми мындай эмеспи. Биз ушул өзүбүздүн убакытты анча-мынча пенсиябызды эме кылбай ушул иштерди жүргүзүп атканыбыз эмне? Эң негизгиси мына небере чөбүрөлөрүбүздүн келечеги үчүн, балдарыбыздын, жаштарыбыздын келечеги үчүн кичине болсо да колдон келген ишибизди жасап коелу деген. Ошол эми үгүт, насыят иштери, тарбия иштери ушулардын баардыгын жүргүзүп атабыз эми колдон келишинче. Бирок аябай мыкты баягы эме жете элекпиз, конечно. Анын үчүн дагы көп нерселер жетекчилерден жардам керек экен, чынын айтышыбыз керек да. Мына областной жетекчи, райондук жетекчилер бизге жардам бериш керек да. Элди чогултуп берип, эл менен сүйлөшө турганда ошолор өзлөрү да катышса, андан бетер дагы сонун болмок да. Туура. Ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса, эми силердин атайын бул боюнча дагы өзүн программа деп коебуз го, биз программалар бар да. Ошолор түзүп алып, ошо программалардын багытын көргөзүп, баягы иштеп аткан эмес. Райондорго жеткирип деген жана район жетекчилерине баардык нерселерге, шаарларга дегендей жана башкаларга. Ооба, биздин мисалы үчүн биздин Ысык Көл областынын эмесинде биздин тиги губернаторубуздун замынын утвержденияси менен биздин планыбыз бар. Ошол план боюнча анан иш жүргүзөбүз. Темаларыбыз бар. Мына элдин арасында жанакындай чындыгында коомчулукта ысырапкорчулук деген көбөйүп кетти. Анан мына Нурдан айтып атат жанакындай чындыгында президент немелеринин
жарлыктарын улам баягы өзүнүн улуттук каада салттарыбызды сактап калуу. Тилди айтып атабыз мынакей. Жана башка өзүнүн ата бабалардын мурдагы салттары кандай эле. Кыргыздын өзү бир эле сөзү, бир эле салты, бир эле кичинекей макал лакаптар эле октой тийген, адамдын мээсине жетет, жүрөгүн жарып кете турган сөздөр бар кээ бир учурда. Мына ошолорду эле сактап биз өзүнчө колдонсок эле элибизде мындай кыргыз эли чындыгында бат кабыл ала турган. Кудайга шүгүр. Ата тегиден берки баягы каада салттарды сактап, мына эмгиче чейин сактап келе атабыз. Башка дүйнөлүк элдерде жок мындай нерсе. Биздин каныбызда бар. Каныбызда бар. Ошон үчүн мен толук ишенем. Мына эң сонун жетекчи келди. Мына ушуну качандан бери, канча 10-жылдан бери күтүп аткан элдер бизге бир качан тиги мамлекеттин казынасына кол салбаган бир акыйкат адам келет деп күтүп атпадык беле. Мына азыр Кудайга шүгүр берди ошону бизге. Биз сыймыктанып ошол адамыбыз менен биздин мына иничектер болот эмеспи? Ушул кишинин ден соолугун тилеп, өмүрүн тилеп, андан көрө ошону ээрчип жүрүшүбүз керек болуп атат азыр. Анан эми Дабыр Жекшембекова мынакей Нурдан жакында эле ушул Кыргыз Республикасынын президенти дагы атайын 21-январда атайын бир жарлык чыгарып атабы. Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп мыйзам чыгарып. Анан кийин Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан мына кабыл алынып бекитилип жарлык чыкты. Жогорку кеңеш бекитке кабыл алган башында декабрь айында. Анан эми баягы дин тутууда дагы мынакей жогоруда айтып кетип атабыз, мынакей ысырапкорчулук дегендей. Анан мына азыркы бул ушул чыккандан баштап дагы дин тармагындагы адамдарга мисалы үчүн жакшы нерселерди берип атат, айлык берип атат, унааларын берип атат дегендей. Анан эми биздин арабызда дагы мындай кыргыздар арасында дагы 33 агым бар экен мындай. Элдин арасындачы. Башка диндерге өтүп кеткен. Анан эми президенттин колдоосу мына бир ислам динин таза тутсак деген гана ойдо болуп атат да негизи. Эң туура. Эң туура. Биздин ата бабалардан баары ислам динин тутуп келген. Биз деле ошол ислам дининдебиз барыбыз. Мусулманбыз. Кудайдын кулу Мухаммедтин үммөтүбүз деп коебуз. Туурабы? Мына ушуга кетип атабыз барыбыз тең эле. Демек бул жарлыгы деле мынакей жакында кабыл алынган нерсеси мынакей. Мына давачылар да айтып атат, Анан кийин муфтияттын өзүнө айтты, жанагы алымдарга да айтып атат баары мына тең билимдүү адамдар болсо деп. Көргөн эшиктин дарбазасын бар такылдатып эле тигиндеги анан бияка чык мешитке бар жана башка бир нерселерди айтып атпайбы? Радикалдуу мындай бир коркунучтар бар да арасындачы. Ушуга мына сиздер да аралашып жүрөсүздөр дегендей сиздердин оюңуз. Ооба. Бул жерден да бул абдан көйгөйлүү, орчундуу, өңгөчө буга чейинки көп мамлекеттердин ортосундагы жаңжалдар, же болбосо келишпөөчүлүктөр кайдан чыкты дегенде бул диндин эки ажырымга бөлүнүп, карама каршы коюлгандыгынан, чет мамлекеттин, Европанын ачык айтканда, Американын дегендей, ушул көрө албас чоң мамлекеттер биздин өсүгү өнүп келаткан мамлекетке бут тозгондугу ушул динден башталат. Ачыгын айтыш керек. Ошондо эми өзүңүз айткандай мына бул жерге билимдүү дааватты эч ким тыйбайт деди мына. Туура, тыйбайт. Даават менен канчалаган жакшылыктар келди. Канчалаган жаштарыбыз түз жолуна түштү. Канчалаган элибиздин ичиндеги жакшы маданият болобу, башка жанагы ынтымак болобу, биримдик болобу, бүт баары ушу дин аркылуу келип атат. Себеби динде бүт баары айтылган. Ыйык Куранда ийне жүйүнө чейин айтылган. Мен ушул жерден көп айтамын. Эгерде биздин мамлекет өнүп өсүүгө жол кое турган болсо, эми Текебаевдин деле баягы айтканына карата биз айтып коелук, сын пикир болсун. Себеби дегенде бул да кайталанып кетпесин экинчи. Мына жакынкы эле курултайда жанагы ким аял президенттик башкаруу кылабыз деп айтпадыбы? Ким тиги? Аялчы. Курултай болду, эсимен чыгып атпайбы? 3-курултайдагы? 3-курултайда айтпадыбы? Президенттик эме башкаруу бул болбойт экен деп сүйлөбөдүбү? Ошондо айтпадыбы? Президенттик башкарууда парламенттик башкаруу, президенттик башкаруу, же болбосо тиги өкмөт башкаруу эч бирөө дагы жооп бербей калып атат дагы парламенттик башкарууну Текебаев алып келген. Бул биринчи чоң жаңылыштык. Кыргызстанга келген сокку даяр болбойт дагы буга биздики. Бул даяр болгон күндө да буну кабыл албайт менталитетибиз. Туура түшүнүш керек. Партиялык шайлоо дегенибиз дагы муну да кабыл албайт эч качан биздин эл. Биздин партиялык шайлоо мейли биздики элдин шайлоосу. Элдик курултай деген ошол элдик шайлоо, элдик башкаруу, элдик мамлекеттик башкаруу деген ушул да. Мына
бир үй бүлөдө 6 киши болсо 6 жакка бөлүндү. ооба. Мына азыр мен сиздерге ушул жөнүндө мынча болду, ушул жөнүндө эле бир кыскача окуп берейинчи. Мына ушул жерден мен жеткизе айттым эле. Ушул китепти могу Ойгон пендем деген 2006-жылы чыккан. Бул мына 2006-жылы Акаевдин Бакиевке чейинки убактардагы аябай кыйналып турганда элибиздин ушундай адашып тургандагы шайлоо ыры деп жазган мынакей. Шайлоо деген шаң чыкты. Тамандардан чаң чыкты. Депутат айыл башчыга үгүтчүлөр шар чыкты. Жаткан кезде эригип, тойлоп койсок артыкпы деп эл ушундай бир жырга өзүнчө бир кубанып атышат. Уруу-урууга бөлүнүп, дал-дал болуп сөгүлүп, жака жеңден жулмалап, каршыларга сөгүнүп, алакандай 6 жан 6 жака бөлүнүп, балдар бапке талашып, карылар айтып акылын, кадырманы калп билген, тааныштырып жакынын, төркүнүңө тезирээк буйдалбай жет деп катынын, намыстуу уруу биригип, ынтымагы билинип, намыссызы арсызы капчыктууларга жүгүнүп, намыс коргоп, ар коргоп, таяке жээндер да жойлоп, буда сөөгү кайыны, дос тамыры бүт жойлоп. Достор папке жанашып, достукка бошу адашып, ичи кири ыргыштап, сынап кыйгач карашып, котур ташын койнунан эртелгеч санашып, арак куйсаң шайлайм деп, ачык доолап жатышты, ар намысын добушун самапалга сатышты, бербегенге аракты жолобой безек качышты. Демөөрчүлөр дем берип, капчыгы бошу кем берип, элимдеп күйгөн атуулдар көңүлүн буруп сөз берип, арактар суудай агылып, ат кошчу тынбай жаңырып, ооруган баштар эртеси пахмелди күтүп чагылып, шайла 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 деп капчыктуулар шайланды, күйүп бышкан эл үчүн билимдүүлөр жайланды, шайлап алып байларды кыкеңдер дагы алданды, качкан дагы кудайлайт, кууган дагы кудайлайт, капчыктууларга бирок да каршы жакыр эл тура албайт, саты барын добушун байлар үчүн уралайт деп. Ошондо шайлоону жазган мына. Мезгилинде ошондой болгон. Ошондой болуп мына ойгон. Ада акчага, 50 сом акчага жолосо бир эле бутылкага аракка алданып ошол шайлап койгон негизи. Мына ошол ойгон пендем деп туура айтасың. Мына ошондо ойгон пендем деп жазылган ушул мынакей бир саптарда жатат. Анан эми карап турсак, дем күч деген эмне экен? Дем биякта улуттук дем деп атпайбызбы? Ооба, улуттук дем. Улуттук дем, улут уңгусу деп баштадык биз. Ал башында баштаганда доктрина деп башташкан. Мына биздин эле чоң-чоң профессорлор, кандидат науктар доктрина жазабыз дегенде мен чыйпыйым чыгып кеткен. Биринчи эле сөздү укканда ушундай ачуум келип, намыска тийип, доктрина дегенди кайсы абашка кемпир билет? Кайсы элеттеги билими мындай толук эмес, билим албаган масса билет? Доктрина деген сөзүңөрдөн түшүнбөйт. Андан башка эле биздин башыбызды айландырып аткан мына батыштын сөздөрү толтура да. Могу революция, демаркация, демобилизация дегендин баарын кыргызчага эчак которо турган кез келген. Эмгиче которулбайт. Анан кантип анан тилге мындай бир эме айтпайбыз, критика, сын айтпайбыз. Мына ушунун баары биздин өзүңүз айтып аткандай улуттук демдин, улуттук жарандыктын, кантип ушул улутубуздун ар намысын, кадыр баркын, наркын, салтын сактап калабыз деп күйгөн аксакалдар жок эмес. Бир гана жери азыр мына эми убакыт келип калды окшойт, 3 жылдан бери көңүл бөлө алышкан жокко, эми келе турган мезгили келди. Биз ушул улут аксакалдар ордосу, нарктуу энелер ордосу деп түзгөндөн кийин мына кийинки биз канчасында октябрдын 15-inde чогулдук, 7 областтан чогулттук мынакей Караколго. Ош жерде губернатор жардам берди. 37 киши сүйлөдү. Кеч кирип кетти. Дагы сүйлөйбүз дегендер уже тизилип турат. Ушундай катуу сонун сөз болду. Баары кубанып, баары айтылып, ушуну ырас кылдыңыз деп ош жерден анан ассоциация дегенди кабыл алдык. Ассоциация түзөбүз. Ассоциациянын шериктештик дейбизби, же болбосо ошол биздин ассоциация түзүлгөндө аксакалдар ордосу, энелер ордосун ошондо улаганда сөз менен коңшу мамлекеттер менен алака түзө алат экенбиз.
А жердеги менен ынтымакка, биримдикке келебиз. Ошон үчүн эле биз жанагы Өзбекстандын Самаркандына чейин барып аксакалдарды апарып келбедикпи? Меморандум жазып, ошол жерден аксакалдарга кезип, Манас айылына чейин айтып эле жүрөбүз го. Мына ошонун улантысын азыр баштап атабыз дагы. Мына бул дагы Кудай буйрса ишке ашып калды. Демек бул Нартуу Аксакалдар ордосунун баягы ассоциациясы ошо биримдиги, ынтымагы дегендей экен да. Шериктештиги дейбизби? Ушуна кетет экен да, уланат экен да. Ары карай кетет да. Биринчиден, экинчиден баягыдай биз көмүскөдө калбай, коом дегенде коомго көңүл бөлбөйт экен. Мисалы үчүн, эми ачыгын айтканда кээ бир райондордо, өзүбүздүн районду алсак деле, өзүбүздүн областты деле алсак, мынакей кеткен турбайбы губернатор. Ушунун эшигин тешкенде мурунку келген губернаторлор аксакалдарды биринчи кезекке тургузбай киргизгиле деп аткан губернаторлор алар кетти. Андай мына могу Улан деген жигитибиз. Эми мунун артынан сүйлөгөн болбойт. Бир мындай жардам берели деген ой болгон жок, мисалы үчүн. Соцбелим абдан жакшы жардам берди. Айнура Жолдошбековна ушул убакка чейин азыр биз менен бүт графиктерди түзүп, печаттарын басып берип, баардык жерге кат жиберип турат. Мына баратат аксакалдар жолго келатат, мынакей чогулалык, антелик мынтелик деп. Эми баягы айыл өкмөттөр жөнүндө кеп кылбай эле коелук. Алар эми Кудай эле аман эле болсун. Ал баягы эле чарбалык жумуш менен иштеп калыштыр. Аларга деле ушул улуттук дем керек да. Аларга деле ушул деген нарктуулук керек да. Бул эми жарлык жаңы чыгып атат да. Муну бүт айыл өкмөтү болобу, акымчылыгы болобу, өкүлчүлүк болобу, жалпы коомчулук болобу баары колдош керек да. Ага чейинки нарктуулукчу, ага чейинки адеп ахлакчы, эмне деген сон чыкты. Ошонун баары эле кагаз жүзүндө калып баратпайбы? Мына ким айта алат? Моореки мамлекет, эметиги район, Моореки область ушундай дүркүрөп алдыга чыгардык деп. Ким айта алат? Маселен биз айталык, мына барып жүргөндөн кийин айтып койбосок болбойт. Ошто болдук. Оштогу губернатор, мына биздин өзүбүздүн эле жигит барган аяка. Элчибек Нуржадиевич. Анан кийин тиги Таластын губернатору, мэри Ысык көлдөн барган. А жерде мына 80 жылдыгын белгилегенде биз ошол жерде болуп калдык. Мына 3 күн кетирбей жылда эле 80 жылдык болмок беле аксакалдар. Силерди бир сыйлайлы деп кетирбей коюшу ушинтип рахмат. Мына нарктуулукту сезген балдар. Ошолор азыр иштер кандай болуп атат? Ошол жерде Кудайга шүгүр. Ошол жерде энелердин жалыны ошол жерден чыгып атат. Энелердин жумуштары ошол жерден бүт энелерге тарап атат. Бишкекте да ушундай күчтүү энелер бар, чүйөрөнүндө. Мунун баарын баш коштура турган азыр жакшы. Ушулардын баарын баш коштура турган ошол жерде айыл өкмөттөн башташ керек жумушту. Анан район, анан губернатор, анан президентке жардам бергенибиз ошол да. Анан могу мен астында дагы мына момундай болуп атат, берекелүү 5 сабак депчи. Мен мына окуп туруп эле көрүп темаларын баарын. Анан өзүм эле мындай ойго түшөт дегеним. Себеби мына жаштарды тарбиялоо. Мына ошол жөнүндө башталып атат. Биз ошо башында да ушуну айттык эле. Элдин баягы биримдиги, шериктештиги, ынтымагы болсо деп. Анан ушуну айтып жатабыз. Мына ушул улуттук дем деп айтылып атат. Бир пунктунда биз өзүбүздүн наркыбызды, салтыбызды даңазалашыбыз керек деп атат. Бирок өзүбүз менен катар жашаган диаспоралардыкын төмөн түшүрбөй, басынтпай, аларды кошо аларды сыйлап, алардыкын дагы колтугубузга ынтымакка, биримдикке келтирип, алар дагы биздин Кыргызстандын жаранымын деген сыймыктанууга жетишкендей алып барышыбыз керек ишти. Ошондо анан ынтымак болот. Биз бир улут делбиз да. Бир улутпуз, бир суу ичип атабыз, бир абаны канча кылымдан бери чогуу жашайбыз. Ушул жерден өсүшүп атат. Бир жыйналышта мына мен айтып коеюн. Ушу толтура залда болуп жыйналыш болуп атат. Шергазы деген жигит келгенде бир уважаемая деп айтып атам ошондо. Мени сүйлөп атсам, кыргызча сүйлөп аткан, орусча сүйлөңүз дейт. Бирөө эле экен. Эми артыма карап ким экенин кызыккан жокмун. Жооп бердим. Дорогая, сиз канча жылдан бери жашайсыз? Башка мамлекеттен келген индус болобу, Кытай болобу, француз болобу, немис болобу, комузду чертип ырдап, манас айтып атпайбы? А сизчи десем, ошол ойдон басылды. Ошол эле кезде, ошол залдан отурган кутумчулар бар да, мага атака коюп атышат. Себеби биз айткан жерден сөзсүз бир бузуклар чыгат.
Сен эмне көп сүйлөйсүң дайым эле деп. Мен айттым, сиз алда сүйлөгөн, сиз сүйлөгөндө мен унчукпай отургам, тынч отуруңуз деп туруп, кайрылып туруп карасам, ким экенин тааныбай калдым да. Эми эл көп. Эми ушундай сөз өлчүмдө айтылбаса, сөздүн атасы өлөт дейт. Мына көрдүңүзбү? Эми мен ошол жака буруп кеттим. Но берекелүү 5 сабакка токтолоюн. Бул берекелүү 5 сабактын мааниси биздин келечектеги балдарыбызга окула турган сабактар эмне жөнүндө болуш керек. Жалаң предметтери өзүнүн математика дейбизби, физика дейбизби, биология, химия макул, ал окулат, ал керек, ал сөзсүз керек. Бирок биздин эң биринчи кезекке көтөрө турган уңгу жолду берекелүү 5 сабакка койдум. Ушул жерге берекелүү 5 сабактан окуса, ар жагынын баарын макал лакапка буладым. Себеби дегенде мен эми айтып жүрбөймүнбү? 2,5 миң макал жазган аксакалмын деп. Эми ал жазганыбыз ошол чын болгондон кийин эмне үчүн ошол макалдарды мындан ары пайдаланбайбыз? Ошол макалдардын ичинде, ырлардын ичинде мына биринчи сунуш, экинчи сунуш деп баратам. 70 канча 74 сөз бар экен. Ата-бабалардан биздин азыр керек болсо биздин муундагылар түшүнбөгөн сөздөр. Ошонун баарын чечмелеп жаздым. Себеби дегенде түшүнүктүү кылып жанына тиркеме кылып жаздым. Себеби мына жакында 13-үндө кабыл алды Капалбаев Октябрь. Администрация ишин жетектеп келатпайбы? Ошол жигит менен 2 саатча отурдук, сүйлөштүк. Ошону аябай чечмелеп эзип, сон нерселерди айтып берди. Мен да сон нерселерди айттым. Аксакал, рахмат. Соц сеттерден мына аксакалдарды сиздерди көрүп атабыз. Сиздердин кылып аткан ишиңерге ыраазыбыз деп ошол жерден айтканда кадимкидей өкмөт деле бизди унутпаптыр деп багы эл баалайт да. Эл баалайт экен. Эл деле айткан ошончолук. Канча жүрсөк аксакалдар деп таанып бизди. Барган жерден китебиңизди алат элек, барбы? Буга чейин китептериңизди окудук деп ушинтип аткандарга ыраазы болобуз. Эми ушул китептин маңызы 40 райондон 40 китеп деген конкурс жарыяланбадыбы? Ошондон биздин райондон 2 кишинин китеби кетти. Биздин райондо чоң акындар бар, мына өзүң баш болуп. Ошолорго ушул конкурс жарыяланбай калыптыр. Жетпей калыптыр сиздерге. Мына бизде иштеп аткан соц бөлүм ошону башкарыш керек болчу. Сендей дагы толтура акындарды билем. Экеле киши билет экен. Ошолор даярдаптыр. Мен бир күн, 1,5 күн калганда угуп атпаймынбы? Түнү менен келип, жан талашып, баарына кирип, эмне документтер даярдап, ошондо ушул как раз ушуну даярдап китеп жүргөм. Анан ушул китепти киргизип койдум раз ошол конкурска. Өтүп кетти бул. Эми конкурска кирди, эми калыстардан өтөт эми. Эми ошентип анан чечмелеп коюңуз деди. Эми чечмелеп атам. Анан мунун баарын эмне үчүн айтып атам? Улуттук дем, тарбия, эл жерди сүйүү биринчи. Мекенди сүйүү. Мекенчил болуу, патриотизм деп атабыз. Намыс, ар намыс, улуттук нарк, улуттук дем мынакей эми дагы башталып атат. Жакшы сон болуп, уңгу. Мен муну биз эле мурун айтканбыз, мына абам айтканбыз. Жашоонун уңгусу, жашоонун багыты, жашоонун нугу десек жакшы болот эле деп айтып атсам эле улут уңгусу чыгып атпайбы? Наркы менен бирикте. Бул жаңы эле чыкты мына. Бул жаңы эле чыкты. Жартылыкка. Анан биз кубандык. Биз айтып жүргөн сөздөр биякта пайдаланылып аткан турбайбы? Дем болуп атат бизге. Дем болуп атпайбы деп. Кубандык. Эми көрөбүз дагы мындан аркы жашоодо канча жашайбыз, канча өмүр калды билбейбиз да. Бирок өмүрүбүздү арнап койгонубузду жараткан өзү көрүп турат. Үй дебей калдык. Мал дебей калдык. Өз кызыкчылыктарыбыз көп. Проблема деп коебу? Көйгөй. Түйшүк көйгөйлөр. Ошону артка таштадык биз. Туура. Ушул жерде кандай болбосо да ошону карабай кетип калчу болдук. Бул Куранда келет. Ошол кезде сахабалар дейт, дааватка чыгып атканда дейт, бир жаманчылык болуп, үй бүлөсүнөн атасы өлөбү, энеси өлөбү, башкасы болот да. Ошолор дейт, ошого карабастан ниетин түзөп койгон жерине чыгып кеткен экен дейт. Мына ошол жакшылыкка чакыруу, жаманчылыктан кайтаруу үчүн ошого типтиз чыгып кетишкен дейт. Бул жерде деген сүннөттө турат экен бул. Эми бул деген азыр деген ар бир мекеме жетекчисинен баштап бүт жетекчилер ушундай болуш керек.
астында машина бар, Ооба. зарплата чойгон зарплаттар бар. Туура. Мына Эл үчүн иштеш керек. эл үчүн иштеш керек. Болгон ошо. Ошо дин жөнүндө бир экөөс айтпасам болот да. Мындай болуп атат да, азыркы күндө баягы эмеден баштасак болот да. 12 жыл 21 декабрь конец света деп бүтүн дүйнө эли эме болбоду беле. Бул көрсө конец света эмес, конец времени экен. Убакыт экен да. Ошол доор алмашпадыбы? Ошол доор 1920 жылда бир айланып турат экен да. Жанагы астрологдор айтып жүргөн 12 жылдызды басып өтүп, анан ошо 25920 жылда кайрылып келет экен. Ар бир 2 жылдыздын ортосу 260 күн. Мына ушул 260 жыл күн эмес. Мына ошол как раз биздин доор болот экен. Доор деп жанагы биз азыр тиги эми Иса пайгамбардын туулган күнүнөн беркини доор деп кабыл алып жүрбөйбүз. Жок, ал доор эмес, доор ошол тиги эме 260 жыл. ооба. Ошону биз түшүнүп, анан кийин дин жөнүндө азыр Кудай буйрса дин жөнүндө президентибиз дагы түз абдан туура эмесин чыгарбадыбы? Жарлыгын чыгарбадыбы? Динге биз туура мамиле кылып, туура балдарыбызды, келечегибиз эмеспи, ошо жаштарыбызды тарбиялоого өтүшүбүз керек. Туура. Эми силерге атайын биздин убактыбыздын чактыгына байланыштуу келип, мынакей өзүңүздөрдүн баягы оюңуздарды ортого салып, мына жакында эле мына телекөрүшүүгө да көрсөтө кетели. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыкты жаңы эле. Мына ушул боюнча да мына жомоктуу оюңуздарды ортого салып өттүңүздөр. Эми силердин ишиңиздерге мындан ары дагы биз ийгиликтерди карайбыз, каалайбыз. Рахмат. Бардык 7 областын ишин кыдырып дегендей, анан республикабыздын, областыбыздын дегендей, район шаарлардын арасында мындай ушундай улуттук демди, дүйнөлүк бийиктикти, оңгу жол жөнүндөгү мындай жарлыктарды таратып жүргөнүңүздөргө терең биз ыраазычылык анан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер Доор үнү программабыздан жогорудагы Нарктуу аксакалдар ордосунун төрагасы республикалык Нурдан Кочокулов, ошондой эле Жекшенбек Сариев Ысык Көл областтык Нарктуу аксакалдар коомунун ордосунун төрагасы болду. Сиздер менен кайрадан көгүлтүр экрандан жолугушканча сак саламат болуңуздар.